талыкпай иштеш керек да, сабырдуулук керек. Мисалы сода да бул жердечи Жумасына 50-60 миң таап атасыз. 50-60 миң таап атам. Көз тийбес нече? аны көбүрөөк сумма менен келип киришкендер азыр кыска убакытта эле жакшы көтөрүлүп кетишкен. Келгем, Алар совсем нөлдөн келгем. Ошо Елемандан окудум, үйрөндүм. Амансыздарбы, ассаламу алейкум. Урматтуу Кыргызбай YouTube каналынын катталуучулары, урматтуу Москва жергесинен көрүп жаткан замандаштар, Кыргызстандан көрүп аткан бир туугандар, барыңыздарга салам жолдойбуз дегенде биз Москвадан өзүбүздүн ишмердиктик дагында баштадык. Өзүбүздүн Елеман тууганыбыз ушул Wildberries боюнча обученияны негизи биринчи эле тарттырган. Андан кийин көптөгөн видеолор тарттык. Ошо бир 200дөй ашуун мекендештерибиз окуп, учурда иштеп аткан дагы бар экен. Эпти албай иштебей койгондор деле бар экен. Мына Бишкектен барып цех ачтым дегенден аяктан жардам кылдык элек. Кудай буйруп Москвага келип обученияны баштаптыр. Жардам кылганга келип калдык. Миллиондогон акчаларды таап атпыр мекендештерибиз. Ушул 5-600 миң акча менен ушул Wildberriesке тыккан болсо, айына канча акча тапса болот, ушулар боюнча суроолорду бермекчибиз. Бизден алыстабай тургула, видеону колдоо иретинде лайк басып, мына Москвадагы болгон группаларын бөлүшүп койсоңуздар аябай жакшы болот эле. Мурдакен ушул Елемандан окугандар, иштеп аткандар негизи ушул Wildberries боюнча кичине комментарий коюп коесуздар деген үмүттөмүн. Алдагы бир 5-6 мүнөт силерге кызыктуу болот деген ишеничтебиз. Бизден алыстабай туруңуздар. Мына Елеман менен амандашып алалык. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Иштериң жакшыбы? жакшы. Иштеп атасыңбы? Эсен аман келип алдыңбы Кыргызстандан? Айтылгандай эле ошол Бишкектен цех ачты. Как раз аны деле жардам кылып коеюн. Эгер кимдир бирөөгө кийим тиктирүү керек болгон болсо, кандай көлөмдө, кандай размерде ошол сүрөт эле жөнөтүп койсоңуздар, тканга чейин өздөрү жакшы тандап тигип берүүгө аракет кылат. Амандашалык дагы ошол обученияны баштай беребиз. Ассаламу алейкум, урматтуу Москвадагы мекендештер. Өзүңүздөр билгендей эле, жана айткандай Кыргызстанга барып келдик. Кыргызстанга жөн гана барган жокпуз, ал жактан цех ачып келдик. Кайрадан келип, бул жактан обученияны баштап атам. Былтыр, мурдагы жылдары өзүңүздөр көрүп жүргөнсүздөр, менден окуп кеткендер дагы комментарийден дагы окуп көрсөңүздөр болот. Буюрса, жакын арада обученияны баштайбыз. Мына азыр мисалы мурда 100 миң, 150 миң, 70-80 миң менен деле кирип жакшы эле эмне иштегендер болду эле да. Минимум азыр обучение келип окуп ушул баштайм деген адамда канча акчасы болуш керек? Негизи ар кимдин бюджети ар кандай да. Мисалы биз өзүбүз баштаганда мен өзүм ал убакыт башка болчу. 2020-2021лерде кичине оңойраак болчу. Мен 150 миң менен баштагам. 150 миң менен деле баштаса болот. Анткени ошого жараша биз товар тандап беребиз да. Бул жактан жана цех боюнча да айта кеттим. Мисалы бардык эле цехтен тиктире бергенге акчалары жетпейт да. Бюджет жагынан кыйналып калышы мүмкүн. Ошон үчүн бул жакта өзүңүздөр барыңыздар билгендей эле Садовод жана Люблино, Южный Ворота деген базарлар бар, мындайча айтканда. Жана айта кеткенде эле бюджетине жараша биз товар тандап, ошол товар азыр сезон жаңы жыл жакындап калды. Мисалы, ошо жаңы жылга карата көбүнчө подарка беришет жаңы жылдан астында. Ошого жараша товар тандап киргизебиз. Бул жактан 0дон баштап окутабыз. Мурдакыдай эле. Анткени азыр кызыгып аткандар да өтө көп. 0дон баштап кандай сүрөт тартып киргизиш керек, жана ошондой эле эң башкысы Wildberriesте иштеп жүргөндөр жана ошондой эле видеолорун көрүп аткандар, эң башкысы реклама бул жактан. Рекламаны кандай туура кое бериш керек, мындайча айтканда, кандай туура бериш керек, ошол боюнча окутабыз да. Жанагы башындагылар деле керек, бирок ага караганда маанилүүрөөгү рекламаны жакшы туура берүү да. Ошондо гана биздин товарыбыз жакшы өтөт, жакшы көтөрүп сатса болот. Ошо. Жок дегенде бир 150 миң акча менен кирип кеткен болот дейт. Эгер канча көп болсо ошончо жакшы деген сөз бир айткан керек. Негизи по возможности канча көбүрөөк акча менен киришкен болсо, анткени бизден окуп кеткен окуучу эжелер, байкелер бар, аттарын айтпай эле коеюн. 400 миң, 500 миң менен келген, мисалы, андан көбүрөөк сумма менен келип киришкендер азыр кыска убакытта эле жакшы көтөрүлүп кетишкен. Алардын өздөрүнүн уже менеджерлери бар, өзүнчө офистери бар. Өзү башка иш менен айналышып жүрөт. Тиякта менеджер баласы же болбосо кызы алардын товарларын кетирип, мындайча айтканда, орусча айтканда двойной жумуш кылып жүрүшөт да. Көбүс деле мисалы среднем бир 150-250 миңдин тегерегинде акча менен келишет бизге окугандарчы. Биз ошолорго жараша товар тандап киргизип беребиз. Эгерде кийим жагы менен киришем дей турган болсо,
бизде өзүбүздө цех бар, жана сиз айта кеткендей эле, ал цехтен заказ кылсаңыздар болот. Мисалы, кайсыл размердеги кийим жакшы ходовой болуп атса, именно ошол эле размерде тиктиртсе болот. Ооба. Не только бул элемандан өздөрүнүн мындай учениктери гана заказ берсе болот. Дүкөн иштеткендер кайрылгыла, мисалы, Wildberries боюнча иштеп аткандар, кийим керек болсо кайрыла бергиле тургандар бардыгына колдон келишинче Жана ошондой эле бизде дагы бир мындайча айтканда жеңилдештирүү бар да, мурдакка караганда. Мурдакыларында чогуу офис снимать этип, мисалы, офис алышып, ал жерден парта столдорду коюп, кичине мындай оорчулук келип калчу эле. Биз ошондой оорчулук келбесин деп, азыркы келип окуй тургандарга бизде баягы fulfillment услугасы көргөзүп бере алабыз. Мисалы, fulfillment деген эмне ал? Мисалы, Кыргызстандан кайрылышат, мисалы, цех иштеткендер же Кыргызстанда өзүбүздүн иштеп аткан мекендештер бар. Алар Москвага өздөрү кошо келип товарын кетире албайт да. Тосуп ала турганда таанышы тууганы болбой калышы мүмкүн да. Ошол үчүн бизге кайрылган болсо, эгер товарыңарды каргодон салып, же болбосо Люблинода иштеп аткан биздин мекендештер деле кайрылса болот. Мисалы, бизге товарды бере турган болсо, биз ал товарларды упаковка кылып, штрих-коддорун чаптап, коробка салып, өзүбүздө машина бар. Кайсыл складка киргиз дей турган болсо, биз ошол складка айткан убактысына, мөөнөтүнө жеткирип киргизип беребиз да. Бардык ар бир количество, ар бир штук товарга биз жооп беребиз. Ушундай дагы жеңилдештирүү бар да. Жакшы. Бул эми бүгүнкү видеодо айтылган жаңылыктардын бири деп айтсак болот. Анан мисалы мына 500 000 акчасы менен мисалы азыр кармап туруп бир иш башташым керек эле, каяктан башташты билбеген адамдар көп да. Ошого бир себепчи болуп калайын мен да. 500 000 акчасы менен келген адам сен айткан нишаны тандап иштеген болсо, сен көргөзгөн жолдо жүрсө, канча акча чыгарса болот айына, бир күнүнө мисалы? Мисалга сиз 500 000 деп атасыз. Ал өтө эле крупный эле акча да, мисалычы. Анан жана айта кеткендей эле 150 000ден 200 000ге чейин эле көтөрүп келгендер болот. Эгер андан чоңураак сумма менен келе турган болсо, биз өзүнчө ал адам менен сүйлөшүп, эми бир эле товар эмес да, товардын көп түрү бар. Мисалы, биз көргөзүп беребиз. Мисалы, мол категориядагы балким игрушка менен кириши мүмкүн, же болбосо кийим кече менен кириши мүмкүн. Биз тандап көргөзүп беребиз. Мисалы, ушуларга ушунча акча салып, ушунчага заказ кылып, ушунча рекламага бере турган болсоңор, биякта блогерлердин жумуштары бар, жанагы орустардын блогерлери реклама кылышат. Телеграм группаларга ушундай кылып реклама кылабыз. Ошол биз койгон шарттарды аткара турган болсо, ошол 500 000ди кайра бир плюс-минус биздин өзүбүздүн практикадагы окуучуларыбыз бар. Чыгарган мен өзүм оюмдан айтпай эле коеюн, пример кылып. 500 000 салып, 5 айдан кийин 4 айдын ичинде чыгаргандар болгон да. Ошо андан ары уже калган тапкан пайдасы менен товарларын айлантып жүрүшөт. Талыкпай иштеш керек да, сабырдуулук керек. Мисалы, содада бул жердечи сетевой маркетинг болбогондон кийин, сода болгондон кийин, содада жүргөн адамдар билишет да. Жеке эле биздин мекендештер эмес, деги эле содада жүргөн адамдар жакшы түшүнөт. Мисалы, сабырдуулук менен ошол акчаны салып, айлантып чыккан акчаны өзүнө салып, кайра ошону өндүрө турган болсо, ал адамга сөзсүз түрдө мындай өзүнүн ырыскысы болот, ар бир адам ырыскысы айланып келет да. Эң башкысы алдабаш керек, туура так сатыш керек. Документациясы боюнча ошол Wildberries баштайм деген адамдар кандай жеңил эле болуп атабы учурда, кандай болду? Азыркы учурда бардыгы эле көрүп билип атпайбы, Казакстанда товарлар такалып калып атат, мисалычы. Алдыра албай калып атышат. Мен өзүм товарымды эле биз өзүбүз ошондой сатып жүргөнбүз. Документи жок элечи, 1 ай болду такалып, азыр келбей атат. Азыр эми баягы декларация, ушундай документацияларын жасап, серый и белый деп коет. Туура жол менен өткөргөн жагы менен өткөрүп атабыз документ мененчи. Ал жактарын биз чечип беребиз, мисалы. Мен өзүм жол көргөзөсүң. Жакында эле Кыргызстандан келген үчүн ошол себеп менен да баргам. Цех ачкандан чыкарда документтерди кандай кылыш керек, кантип өткөрөбүз. Ал жагын чечсек болот. Көп ошол проблема болуп атпайбы? Бирок чечкенге жардам беребиз бул жакта. Ооба. Анан бул жигитте окуп бүткөндөр кайсы бир учурларда түшүнбөй калып, жаңыча бир функциялар кирип калган болсо, кайрылса колдон келишинче жардам көргөзөм дейт. Ошондой эле болуп, мына келгенин угуп, түшүнбөгөн нерселерин билгенге бир эжекелер келиптир, ошолор боюнча да бир сүйлөшөйүн. Окуучу таап атат, кандай болду да? Биздин окуучулар келип калышты азыр бул жакта эки эже. 1 жыл мурун бүтүп кетишкен. Негизи азыр дагы деле жардам сурап келип атышат. Эми жардам бергенге даярбыз. Анткени кантип жардам сурап келип атса, биз жок деп кое албайбыз да.
Жазгүл эжекебиздин ушул обучение баштаганына 1 жыл болуптур. Андан бери иштеп келатыптыр. Түшүнбөгөн жери болуп айтылгандай эле келиптир да. Кандай эжеке? Иштериңиз жакшыбы? Мына мекендештер менен амандашып, кантип кирип калдыңыз? Кыйынбы, оорубу же бир жеңил эле экенби? Бир канча акча таап атасыз? Бир бөлүшүп кетсеңиз? Мен ушу Эламанга келип окуп ишти баштаганыма ровно 1 жыл болду. Былтыр октябрда баштап иштеп келатам. Жакшы эле ушу билбеген жерлериме келип постоянно Эламандан сурап турам. Ошого бүгүн дагы бир жаңы кизди сурап үйрөнөйүн деп келгем. Жакшы, Кудайга шүгүр болуп атат. Иштеп элатам. Түшүнүктүү эле экенби негизи же мына бир сабиз айткандай эле? Түшүнсөң, аракет кылсаң болот да, жакшы эле. Түшүнбөгөн жериңиз келсеңиз үйрөтүп Түшүнбөгөн атат. жерими Эламандан сурайм. Эламан даже кече Кыргызстанга кеткенде дагы сурап турдум, жардам берип турду. Ошо постоянно сопровождение кылганы жакшы. Ошого келип үйрөнүп окуп атам. Сиз нөлдөн келгенсиз, а? Нөлдөн келгем. Ноутбукту ачып жабыштым, билбей Жок, элеңиз. кандай нөлдөн келгем. Совсем нөлдөн келгем. Ошо Эламандан окудум, үйрөндүм. Кайсы жерде товар киргизишти, товар кантип жөнөтүштү, ошолорду полный үйрөнүп, Кудайга шүгүр азыр иштеп атам. Канча акча менен кирдиңиз эже? Учурда канча айлык алып атасыз? Типа канча чыгып атат айына? Сыр болсо. Биринчи киргенде канча бир 300-400 менен баштагам да мен. Азыр жумасына ошо 300-350 миңден соода кылам. Жумасына. Таза ошондо сизде калды дегени канча болот? Ошо менен мындай. Эми 350 миңдин бири 50 миң, 60 миңин жумасына да. Жумасына 50-60 миң таап атасыз. 50-60 миң таап атам. Көз тибесин эже. Сизчи эже кандай болуп атат ишиңиз? Сиз иштеп атасызбы? Мен деле иштеп атам. Мен бир 3 ай болуп калды. Баштаганыңызгабы? Баштаганыма 3 ай болуп калды. Ошо пока жаңы үйрөнүп атам. Бул деле жаңы окууга киргендей эле да, балберс элечи. Пока практика керек. Аз практика кылып атам. Өзүм товар кетиришти үйрөнүп калганмын. Без сопровождения деле үйрөнүп калдым өзүм. Но все равно ара-арада суроолор болот. Мен тез эле Эламанга тоже звонить этип сурап билип турам. Азыр бүгүн дагы келдик, атайын кээ бир унутуп калган жерлерибизди кайра кайталаганы келдик. Рекомендую. Ким ошо окуйм деп жүргөндөр болсо окуса болот, үйрөнсө боло турган эле нерсе. Бир аз ошо эми чыдамкайлык керек да, аракет менен чыдамкайлык керек, ошо үйрөнүп алса болот. Жакшы эжеке, иштериңиздерге ийгилик. Мына Жазгүл эжеге окшоп иштеп аткан мындай окуучуларың көп эле негизи кандай? Негизи 1,5 жылдан бери чогуу эле тартышып иштешип келатабыз го экөөбүзчө. Эми мен билгенден бир 200дөн ашыгы чыкты да, бир 250денчи. Мен көпчүлүгүн деле тааныбай калдым негизи. Баягы көп жерин эле мактап атпайсызбы азырчы? Эми минус жактары деле бар, мисалы. Алып кеткени, сиз айткандай алып кеткен алып кетишти. Эби барларчы. Алып кете албаганы алып кете албай калгандар деле бар. Бирок Жазгүл эжеге окшоп иштеп жүргөндөр көп. Мисалы Жазгүл эже жана айтпай кетти өзүнүн квартирасында эле иштейт. Мисалы баягыда үйүндө эле, зал үйүндө эле жашап ошол жакта иштейт, мисалы өзүнүн квартирасындачы. Ушинтип эле иштегендер бар. Көпчүлүк окуучуларым азыр көбүн чакыра албай калган себеби Кыргызстанга кетип калышкан аларчы. Цех менен иштеши уже прямой иштешип калган алар. Москвада калгандардан ушу Жазгүл эже дагы 1-2 эже бар эле. Алар келе албай калышты тилекке каршы. Результат көргөзүп атышат, барды жакшы. Ошончо Wildberries тартып жүрөбүз да. Сен личный кабинетин көргөзүп бере аласыңбы? Мындай канча иштеп атасың? Заказ болду, пример кылып, мотивация кылып дегендей көрүп аткан кызыккандар. Азыр көпчүлүк эле окутуп эле өзүнүн результаттарын көргөзүп этпейби? Башка бирөөнүн видеону эле коштуруп коюшуп элечи. Эми по факту эле бияктан деле көрсөңүздөр болот. Мисалычы, азыр мына личный кабинет мындай. Мисалы, азыр границалар жабык болгон үчүн сода кичине слабыйраак. Өзүңүздөр көрсөңүздөр болот. Бүгүнкү түшкөн заказ, эми булар Wildberries'те иштегендер түшүнөт. Ушу картинаны көрсө элечи. Болушу ушул азыркы учурда. Бул азыр жакшы кетип аткан аккаунтпу же кандай бул ошондо? Эми среднийби же азыр сода жана айтпадым, кичине слабый болуп калды. Азыр границада товарларыбыз такалып жатат. Өткөрө албай атабыз, эми баягыдай проблема көбүбүздө болуп атат. Эми бул андан деле жакшы эле болуп аткан, Кудайга шүгүр, аккаунт да. Учурдагы болуп аткан продажа ушундай. Кызыккандар болсо мына номерларын коюп койдум. Анан бекер семинар бар, ошондо айтып койсоң.
комментарийга, описанияга жазып коебуз. Ооба. Семинарлар боюнча кайсы күндөрү саат канчаларга бекер келип катышып кетсеңиздер болот. Ар кандай суроо жооптор болушу мүмкүн. Мисалы, видеодо дагы силер ала албай калган жооптор болуп калышы мүмкүн. Ошол жоопторду келип бияктан сурап көрүп кетсеңиздер болот. Мисалы, жанагыдай эле ошондой результаттарды балким силерге мотивация болушу мүмкүн, келип көрсөңүздөр болот. Көпчүлүк эле ишенбей атпайбы? Иштей албайбыз же бирөө банкрот болуп калды деп, балким YouTube аркылуу же башка туура эместерден окуп калып, банкрот болуп калгандар бар. Андайларды мен деле көрүп жүрөм. Бирок бияктан биз нөлдөн баштап окутабыз. Ошонун бардыгын суроо жоопторго келиш үчүн, суроолоруңузга жооп алыш үчүн келип семинарга катышып кетиңиздер. Биздин эшиктер ачык, бекер. Окуйм деген адамдар болгон болсо, графигиңиздерге карап адамдарды жанакылат, кааласаңар кетишинде, кааласаңар саар. Ошол боюнча. Каалагандай. Жана график, окуунун графиктери боюнча азыр иштеп атышат да. Жайкы каникул бүттү, уже жай бүттү. Балким ночто иштегендер бар же денде иштегендер бар. Ошого жараша график түзөбүз. Мисалы, киши көбүрөөк болуп калса, экиге бөлөбүз. Таңкы жана кечки группа кылыпчы. Кайсынысы сизге ылайыктуу келишкен болсо, ошону семинарда сүйлөшүп, бардыгын толук маалымат алып кетсеңиздер болот. Ооба, көрүшкөнчө туугандар, аманчылыкта жолугуп жүрөлүк. Ассаламу алейкум.